Тажикстанга кире качкан афгандык кыргыз качкындарынын саны өсүүдө. 13-14 июль күндөрү Афганистандын Бадахшан провинциясындагы Вахон районунун Андемин айылынын тургундары болгон 347 кыргыз, анын ичинде 91 эркек, 77 аял, 177 жашы жете элек Талибан кыймылынын куралдуу аскерлеринен чочулап, Тажикстандын Мургап районуна качып киришти. Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы чек арадан өтүп бара жатып, 2 ымыркай көз жумганын билдирди. Учурда кыргыз качкындары Тажикстандын Мургап районундагы Кызыл Работ айылдык жамаатынын Чоштеппа жана Доюттук участкаларына жайгаштырылды. Буга чейин Тажикстанга афганистандык 77 кыргыз мал жандыктары менен кире качканы айтылган. Булак поликлиника кежи. Сот Москвадагы мушташка катышкан дагы 42 адамды жазага тартты. Москванын Кузьминский соту метронун станциясында массалык мушташка катышкан дагы 42 адамды 15 күнгө камакка алды. Окуя 12 июлда кечинде катталып, массалык кармоолор болгон. Россиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 102 мигрантты депортациялоо пландалууда. Кече мыйзам бузган 6 мигрант 15 күндүк камак алынган. Алардын барына жүргүнчүлөргө жана транспорт каражаттарынын кыймылына тоскоолдук жараткан, санкцияланбаган митинг жана жүрүштөрдү уюштурган деген айып тагылды. 200 адам катышкан иш-чара улуттар аралык тирешүүнүн негизинде болгон деп айтылат соттун маалыматында. Массалык мушташта мигранттар жолго чуркап чыгышкан. Муну менен алар автоунаалардын жана коомдук транспорттун жүргүнчүлөрдүн кыймылына тоскоолдук жараткан. Мигранттарды Россиянын аймагынан сыртка чыгаруу маселеси боюнча сот азырынча чечим чыгара элек. Булак Спутник кечи. Ысык көл аэропорту Москвадан алгачкы каттамды тосуп алды. Ысык көл эл аралык аэропорту бүгүн 2021 жылдын 15 июлунда Аэрофлот авиакомпаниясынын Москва-Бишкек-Москва жаңы каттамын салтанаттуу түрдө тосуп алды. Москвадан Лихачев атындагы Airbus A320 учагы менен 79 жүргүнчү учуп келишти. Бул туурасында Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы маалымдады. Адаттагыдай учакты Триумф аркасы суу аркасы менен тосуп алышты. Аэрофлот Россиялык аба жолдору ААК өкүлү Валерий Серых биз бул Москва-Тамчы Москва маршруттук каттамын 3 жыл мурда ачууну пландаганбыз. Бүгүн ал ишке ашканына кубанычтабыз. Каттам жумасына 3 ирет дүйшөмбү, бейшемби жана ишемби күндөрү аткарылмакчы деди. Ысык көл аэропортунун башчысы Алмаз Абдрахманов бул каттамдын компания жана Ысык көл областынын жергиликтүү тургундары менен коноктор үчүн маанилүүлүгүн белгиледи. Бул каттамдын ачылуусу тууралуу көптөн бери сүйлөшүүлөр жүрүп келген. Эки тараптын бирдиктүү аракети жана макулдашуусу менен ушул жылдын июль айына белгиленген деди ал. Булак медиа центр кечи. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алина Жетигенованын жолдошу каза болду. Ал март айынан бери ооруп жүргөнүн Куудул Назира Жетигенова Супер кечи порталына билдирген. Жездем кече 14 июлда кечинде каза болду. 49 жашта болчу. Ушул жылдын март айынан бери ооруп жүргөн. Дарыгерлер так диагноз кое алышкан эмес деди ал. Алина Жетигенова менен жолдошу 2 уул, 1 кызды тарбиялап келишкен. Булак медиа центр кечи. Кыргыз-казак чек арасындагы Ак Тилек көзөмөл өткөрүү пунктунда жүздөй кыргыз жүк ташуучулары турат. Бул бүгүн 15 июль саат 8:00 карата алынган маалымат экенин мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. Чек ара кызматынын маалыматына караганда, жүк ташуучу унаалардын 30-40 контейнер ташыса, калганы эл керектөөчү товарларды жана тамак-аш азыктарын ташыйт. Аталган өткөрүү пунктунда жүк ташуучу унаалардын топтолушу, экономикалык иштин активдешүүсү жана жүк жүгүртмөнүн сезондук көбөйүшү менен байланыштуу. Мамлекеттик чек аранын кыргыз-казак тилкесиндеги башка өткөрүү пункттарында адамдардын жана унаалардын тыгыны катталган жок. Булак медиа центр кечи. Кыргызстан мусулмандарынын Алымдар кеңеши COVID-19 илдетине каршы эмдөө шариятка каршы келбесин айтты.
Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы кабарлады. Кеңеш вирустун кеңири жайылып жатканын эске алуу менен эмдөөлөр азыркы мезгилде илдеттин алдын алуунун эң таасирдүү каражаттарынын бири болуп саналарына токтолду. Эмдөөнүн пайдасы менен зыяны медицина илимине таандык. Ал эми мындай учурда шариаттын өкүмү медициналык жактан чыккан натыйжага карап берилет. Ошондуктан адам текшерүүлөрдөн өтүп, дарыгерлер эмдөөгө каршы көрсөтмөлөр жок экенин айткан учурда вакцина алууга исламда каршылык жок деп айтылат билдирүүдө. Эске салсак, 11-июлдан бери Кыргызстанда Кытайдын Sinopharm вакцинасы менен массалык эмдөө жүргүзүлүп жатат. 14-июлдагы маалыматка караганда Кыргызстанда дээрлик 141 000 жаран вакцина алды. Анын ичинен 87 147си экинчи дозасын алууга жетишти. Булак Спутник KG. Лейлик районунун Максат айылындагы мектепти оңдоо иштери улантылып жатат. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы атайын өкүлү Мамыржан Рахимов билдирди. Маалыматка караганда тажик тараптын кол салуусунан улам имараттын 70-80% жараксыз болуп калган. 6 майда оңдоп түзөө жумуштары башталган. Учурда оңдоо иштери 70%га аяктады. Курулушту Ошкоп Курулуш СПП жоопкерчилиги чектелген компаниясы аткарып жатат. Оңдоо иштерин сентябрь айынын ичинде аяктоо пландалып жатат. Булак Турмуш KG. Россиялык интернет аукциондордун биринде 50 тыйындык купюра сатыкка коюлду. Маалыматка караганда ал 2001-жылы чыккан. Баштапкы баасы 4060 рубль деп көрсөтүлгөн. Сатуучу мындай жогору баа койгонунун себебин купюра өзгөчө сериядан экенин түшүндүргөн. Тагыраагы, катар номери тетиринче басылган купюра басып чыгаруу учурунда жараксыз болуп калгандардын ордуна колдонулат. Бул сериядагы акчалар саналуу гана көлөмдө басылып чыккандыктан нумизматтар арасында жогору бааланат. Булак Спутник KG. Кечээ 14-июлда чүйдө жааган жамгырдан улам сел жүрдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, Сокулук районунда саат 17:30 чамасында катуу жаап өткөн жамгырдын кесепетинен кокту колоттордон сел агып, Сокулук айылынын Төшбулак айылына жана Кашка суу жайытына баруучу унаа жолдун болжол менен 2-3 чакырым аралыгын суу каптаган. Жерине абалды билүү жана тактоо иштерин жүргүзүү үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Сокулук райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы барган. Унаа жолу ачык, жол кыймылына тоскоолдук жараткан жок. Төшбулак айыл аймагына бир экскаватор тартылып, унаа жолду тазалоо иштерин жүргүзүп, кеч киргендигине байланыштуу жумуш убактылуу токтотулган. Бүгүн 15-июль күнү улантылат. Булак Сереп KG. Ысык көл облусунун Каракол шаарындагы Торгоев көчөсүнүн капиталдык курулушу башталды. Жол чарба ишканасынын маалыматына ылайык, жолдун узундугу 1100 метр болсо, туурасы 14 метр. Жолдун эки тарабына жөө адамдар басуучу тротуар жасалат. Ошондой эле суу өтүүчү арык да курулат. Буга чейин Каракол шаарынын тургундары жолдун абалын айтып, нааразы болуп келишкен. Убагында бул жолдон шаардагы бардык ички каттамдагы кичи автобустар жана айылдан келген кичи унаалар өтчү. Каттам көп болгондуктан 3 жыл мурун жергиликтүү бийлик бир тараптуу кылып койгон. Курулуш иштеринин сметасы жалпы 67 миллион сомду түзгөн. Булак Турмуш KG. UFC уюмунун экс-чемпиону Хабиб Нурмагомедовдун Eagle FC лигасынын Чолпон Атада өтүүчү мелдешинде кыргызстандык Данияр Бабакулов Константин Веселкин менен таймашат. Атаңдаш чуптун постерин аталган уюм соц тармактагы баракчасына жарыялады. 33 жаштагы Данияр Бабакулов 27 айлык тыныгуудан соң октагонго кайра чыкканы жатат. Ал ММА спортунда 17 беттешке чыгып, 11-инде уткан, 6 жолу жеңилген. Анын атаңдашы Веселкин 24 жашта. Ал карьерасында 19 таймашка чыгып, 10 атаңдашын уткан, 9 жолу утулган. Eagle Fighting Championship лигасынын мелдеши Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарындагы борбордук ат майданда өтөт. Ага промоушендун негиздөөчүсү Хабиб Нурмагомедов атайын конок катары келет.
Аталган лиганын турнири Кыргызстанда алгачкы ирет өтөт. 3-августта белгиленген мелдештин башкы беттешинде уюмдун жеңил салмактагы учурдагы чемпиону Руслан Яманбаев чемпиондук наамын коргоо үчүн кыргызстандык Бусурманкул Абдибайыт уулу менен таймашат. Булак Спутник KG.